Саламатсыздарбы, жаш достор, замандаштар. Бүгүн сиздер менен көздү асыроо жөнүндө ой бөлүшмөкчүбүз. Көздү кантип асыроо керек? Анда көңүл бөлүп туруңуз. Ар бир 30-40 мүнөт сайын 10 мүнөттөй алысты, жакынды карап көзгө көнүгүү жасоо керек. Анткени көздүн булчуңдары эс алыш керек. Отурган ордуңузда эле компьютердин бетинде 5 мм нерсени чийип, аны жакындан 10 секунд, алыстан дагы ошончо кароо зарыл. Булчуңдар жыйрылып, кайра жазылып, чыңалуу кетет. Ошондой эле компьютерде иштеп жатканда атайын көз айнектерди тагынуу керек. Себеби компьютерден иондолгон аба чыгып көздү ачыштырары мүмкүн. Дагы жаш балдар планшетти карматып, компьютерди отургузгандан улам алардын көздөрүнө зыян келет. Ошондой эле компьютердин жашоого тыгыз кириши менен кеңседе отурган баардык кызматчылардын көбү көздөрүнөн жабыркашат, компьютерди көп караганда. Ошон үчүн көздү дайыма бапестөөбүз керек. Жана дагы көздөр компьютерде иштеп жатканда атайын айнек тагынып, сөзсүз айнек тагынып алуу керек. Ошондой эле 8 санын сызып алып, ошону кууп көз менен, карек менен кароо зарыл. Бул дагы жакшы шарт түзөт. Анан көзүбүздү эки колубуз менен жумуп туруп, укалап коюу дагы зарыл. Ошондой эле желкелерибизди укалоо керек. Көзүбүздү акырын жумуп, ачып туруу дагы жакшы натыйжа берет. Жана ошондой эле тамактарда жумурткаларды көп жешүү керек. Жашылчалардын түрүн көп жөө керек. Ашкабакты көп жеш керек. Жашылчалардын баары эле көзгө пайдалуу. Көрдүңүздөрбү? Үйүбүзгө көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Үйүбүзгө нур, үй бүлөбүзгө бакыт, оорубузга шыпа, ишибизге ийгилик, дасторконубузга молчулук, өмүрүбүзгө береке берсин. Бул өмүр жаңы айдалган эгин тала. Эмне эксең, ал ошону берет сага. Эгер көп бул талааны жакшылыкты, бул талаага жакшылыкты өмүр бою аларың болот мыкты. Саламатта калыңыздар.